Bunun emне күнөөсү бар? Эл менен ачык болгусу келсе анда резиденциясынын заборун алып койсун. Ким коргоп турду? Ушу забор коргоп турбады, эч ким берген жок да. 24 жылдын ичинде элдин жүрөгүнө сиңип калган архитектуралык көркөмдүү объект катары кабылданып калбады. Забордон аттап өтүп, ошол жерден ошонун айынан биз камалып калганбыз, ушу забор жок кылып койбосок болбойт деген эле түшүнүк менен эметип атышат. Ошондуктан режимдин объекти сөзсүз корголуш керек. Саламатсызбы агай? Бул бүгүн Ак үйдүн дарбазасы алынган атат. Бир кезде тарыхый бул нерсени сиз да жасаганыңызды баарыбыз билебиз. Деги эле бул Ак үйдүн сыртын тосмолоо дарбаза куруу кимдин идеясы эле, качан болду эле ушуну айтып кетсеңиз? Бул 96-жылы бул чечим кабыл алынып, ошондо мен өзгөчө кырдаалдын министри элем. Өзгөчө кырдаалдын министрликте граждандык коргонуу деген структурасы бар. Гражданская оборона, билесиңер, так? Алар аскер бөлүктөн турат. Анан мен баягы министр болуп баргандан кийин объекти гражданская оборона деген объекттердин баарын изучать эттим да. Этсем, мына бул Ак үйдүн астында бир нече кабат подвал бар экен. Ушу подвалдардын баардыгы гражданская оборонанын эмеси экен, объектилери экен. Анан кийин калган объекттер бүт изучать этип бүткөндөн кийин анан буга келдим. Буга келсем, муну болсо президенттин гос охранасына өткөрүп берип коюшту. Анан мен Аскар Акаевичке айттым, Аскар Акаевич, граждандык 96-жылы. Ушу граждандык коргонуу объекти экен бул. Ал эми бүгүн гос охранага өтүп калыптыр. Муну анда бизден чыгаргыла баланстан. Эгерде бирдеке болуп кетсе, мыйзам боюнча мен жооп берип калам десем, анан айтып калды ал киши. Гос охрана мени баягы кайтарып келип кеткен акырында, ага мунун кереги деле жок да. Сен муну ошо мыйзам чегинде эметкениң дагы өзүң өткөрүп ал деди. Согуш болуп кетеби, жер титирөө болуп кетеби, же башка кырсык болуп кетеби, эгерде бул объект жыгылып калса, мамлекеттик бийлик подвалга түшүп иштей берет. Ошону полностью жана мамлекеттик бийликтин иштөөсүн камсыз кылуу үчүн жасалган объект бул. Эч жака кетпейт. Жанагы ушун үчүн бу жерде бүт связьдардын баардык түрү бар. Искусственный освежение воздуха бүт бар да. Анан бу жерге баардык ошол жанагы капыстан бир согуштурда же башка учурда бузулуп турган болсо, буга бирөө кол салбаш үчүн бунун ичинде гражданская оборонанын курал жарактары бар. Коргош үчүн. Мисал үчүн, өзүңүздөрдө бардыр тетиги эмеде экинчи дүйнөлүк согушта Сталин Москваны имчен таштабай койгон. Таштагыла деген сунуш келгенде Москванын астына немистер кирип келгенде. Ал айтканда, эгерде биз бийликти таштап эметип кетсек эле, биз утулганыбыз ошол. То есть бийлик деген бул символ да, мамлекеттин бийлиги турган жер, ал бир жерден бир жерге качып кетпеш керек. Мага өткөрүп бергенден кийин гражданская оборонанын объектилери режимный объектке кирет. То есть режимный деген сөз көрүнгөн кирүүгө мүмкүн эмес. Себеп дегенде ал жерде курал жарак, запас, тамак аштын запасы, башка запастар баардыгы ошол жерде турат. Ошондуктан режимный объекти сөзсүз корголуш керек. Королуп туруп, ага кирип чыккан эмелерди учету болуп туруш керек. Ким кирди, ким чыкты, ким эмне үчүн кирди, кандай максат менен кирди деп. Мына ошонун негизинде Апат Жумабеков өкмөттүн башы болсо, анан токтом чыгарып берген. Мына ушуну куруп койгула, бул гражданский объекти биз туура эмес кылыптырбыз деп туруп, анан ошондо курулган объект. Эми бул Ак үйдү ыйык нерсе да. Бирөө жарым сырттан кол эмете турган болсо, муну коргош керек да. Түшүндүңүзбү? Анан мына акыркы эле мына болгон окуяны эстегилечи. Жана түндө келип талкалап кетишти. Эртеси күнү эч ким жок ичинде. Ким коргоп турду? Ушу забор коргоп турбады, эч ким берген жок да. Забор болбосо, элдин баары ичинде жүрө бермек да. Ичинде жүргөндө бүгүн мунун минеси калат, эчтекеси калбайт болсо. Экинчи, биз шаарда жашаган адамдарбыз, туурабы? Шаарда архитектуралык ансамбль болуш керек. Архитектура кооздук болуш керек. Мына бул 24 жыл болду да турганына. 24 жылдын ичинде элдин жүрөгүнө сиңип калган архитектуралык көркөмдүү объект катары кабылданып калбады.
Ошол жерге келип үйлөнгөндөр келип туруп ошол жерден сүрөткө түшөт. Ошол жерге келип жаш балдарын келип алып туруп эметишет, эс алышат, ары бери кылышат. Эми азыр буну архитектуралык объектини кол салган бул деген мыйзамга таптакыр эле одоно мамиле жасоо деген сөз да. Бул деген элден сурады, ушул объект архитектура жагынан, коопсуздук жагынан биз сындырып койсок болобу болбойбу деп сурады. Эч кимден сурабай атпайбы? Мисалы үчүн ошол жерде бир топ адамдар өздөрүнүн өмүрүн ошол жерге байлаган да. Себеп дегенде ошол жерден үйлөнгөндө келип сүрөткө түшкөн. Ошол жерлерин анан талкалап атышпайбы булар? Үчүнчү эмесинде муну өкмөттүн чечими менен курулган объект да. Муну Абылов каалап эле куруп койгон эмес да. Өкмөттүн чечими менен курулган объект. Эми ошол өкмөттүн чечими биринчи жокко чыгарыш керекпи? Ким жокко чыгарды аны? Спикер жокко чыгарды. Алар баягы забордон аттап өтүп ошол жерден ошонун айынан биз камалып калганбыз, ушу забор жок кылып койбосок болбойт деген эле түшүнүк менен эметип атышат. Булар биз бийликке келдик, мына биз бүгүн бийликпиз, биз муну жок кылабыз деп атат. Ал элди ойлогон эч ким жок бу жерден. Анан эми эгерде мисалы үчүн азыр мына жерде келгендер мэриянын адамдары экен, мен сурасам. Мэриядан келип туруп булар эметип атыптыр да. Мэриянын кандай тиешеси бар булар бизге? Бул деген өкмөттүн чечими менен өкмөттүн ал биринчи мэрия муну бузуш үчүн өкмөттөн токтом алыш керек да колуна. Муну алып койгула деп. Туурабы? Алып койгондон кийин бул заборлордун эмелери каяка кетет? Аны өкмөт көрсөтүш керек. Каяка барып пайдаланыш керек. Же муну кесип алып Кытайга темир саткысы келип атышат бир жамдан. Бул деген бир шашылыш, популизм. Анан эми жанагы булар айтып атат, эл менен эме болуш керек, элге ачык болуш керек деп атат да. Эми мындай да. Элге ачык болуш үчүн эл менен ачык болгусу келсе анда резиденциясынын заборун алып койсун. Ошол жерде кандай жашап атканын эл көрсүн. Же туура эмес айтып атам. Ошол жердикин көрсөтпөй, мына мен жашап аткан жерим мынандай, мени коргоп аткан жерим мынандай, мен мынандай бактын ичинде жыргап жашап атам деп. Бу жердин минеси эми ачык эле көрүнүп турат. Минеси жабык, ап-ачык. Туура. Анда ушу элге жакын болсо, мына ушуларга айтат элем, барып туруп резиденцияны алып койсун. Ошол жердин жашаган жерин көрсөтсүн. Канча машина менен кирип чыгып атат, канча кароо менен жүрүшөт эмелердин бардыгын. То есть мынандай нерсе бар да. Бул деген мынандай нерсени эгерде мындай орусча айтканда вандализм деп коет. Бул жана эстеликтерди мына бүгүн муну талкаласа эртең мунаны талкалап коюшу мүмкүнбү? Мисалы үчүн мына ак суу окуясы бирөөнө жакпайт. Мына 2005-жылкы революция бирөөнө жакпайбы? Эртең ушу жакпаган киши бийликке келсе, муну талкала десе, мына бүгүн өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? Жана убактылуу өкмөттү каматабыз деген сөздөр чыгып кетип атат. Убактылуу өкмөттү каматабыз деп жүргөн адамдар мынаны калтырабы? Же туура эмес айтып атамбы? Бул деген эмне күнөөсү бар? Мунун эмне күнөөсү бар? Көрктүү кылып курдук, туура. Колдон келген көрк ушул да. Бышыктыгын айтса, 24 жылдын ичинде эмнени кылган жок. Эми БТР менен да сүзүп көрүштү, сындыра алган жок. Секирип да көрүштү, сындыра алган жок. Же туура эмеспи?